Ал убакта машыгуу бүтүп, балдар душ алып аттылы. Душтан чыгып атканда ошо сөздөрдү угуп алып, балдар артынан кууп кетишти. Кууп кеткенде балдар ошо кыркырган балдар экинчи мектепке, 38-чи мектепке кайтышты. Алар артынан кууп, ошондой кийин ошо терезелери сынып, неме болуп, окуя болуп калды. Бишкектеги Аламидин 1-кичи районундагы номер 38-чи мектептин жетекчисинин тарбия иштери боюнча орун басары Чолпон Барпиеванын билдиргенине караганда, спорт окуу жайынын балдары катуу келип, мектептин айнектерин таш менен сындырып кетишкен. Буга биздин түзүнчүбүз, биздин мектеп катышты болар деп айтканда мен андай ойго пикирге кошулбайм. Анткени бул экинчи мектеп, Лебедевканын экинчи мектебине тийген, андан кийин келип бизден ары дагы башка мектептерге бармак деген дагы сөздөрдү угуп атабыз. Алар жалпы биздин эле мектепке эмес, алар жалпы Аламидинде жашаган балдарга деп келген ойлору бар экен. Анан биздин мектептен андай ошол суббота күнү аларга барган балдардын арасынан биздин балдар катышкан эмес. Ичинде бир эки балабыз бар болуп атат, алар свидетель катары суралып атат. Жогоруда айтылган 38-чи мектепте мушташ уюштурууга аракет кылган өспүрүмдөрдүн күнөөсү далилденсе, алар 4 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кылмыш кодексинин 234-чү беренеси боюнча аларга ээн башты кылды деген айып коюлуп жатат. Психологдордун айтымында, мунун негизги себептери катары үй бүлөдөгү социалдык абал, миграция, коомдогу терс көрүнүштөр жана ар кандай мыкаачылыкты чагылдырган кино тасмалардын кеңири тарашы сыяктуу себептерди айтышат. Так как общее состояние кризиса влияет, естественно. Жашоо турмуштун оорчулугу, кыйынчылыгы агрессияга айланып улууларга таасирин тийгизүүдө. Чоң муундагы бул агрессия кичүүлөргө да айланып келип тийип, кыскасы бул жерде баардыгы чынжырча болууда. Мындай жүрүм-турум андан соң мектепте өз досторунун арасында чагылууда. Проявляется на близких детях, школьниках, студентах. Мектеп биркеттеринен запкы тарткан айрым гана учурлар коомчулукка белгилүү болуп, сотко жетпесе, көп учурларда запкы жеген окуучулардын өздөрү ата-энесине, мугалимдерине да айтпай жашырып коюшат. Мирлан Токталиев, Азаттык плюс. Ушул 2009-жылы так эле ушундай айтылды. Сиз өзүңүздөр уктуңуздар. Азыр дагы кайталанды, дагы эле ушул маселе козголуп атат. Анан келечекте дагы ушул нерсе кайталанбайт деп кепилдик берүүгө болот. Анткени ошол убакта мисалы андан жыйынтыгы эмне болгону белгисиз болуп калган да. Канча бала мектептен чыгарылып, кимиси кандай жазасын алды, ошол маселе чечилдиби, аягына чейин дыкат иликтендиби белгисиз. Азыр деле ошондой бир жапчашырып коюу аракети болгон сыяктуу сезилип атат да. Жок, эч кандай жаап жашыруу жок бул жерде. Мына кармалган балдардын баары, кармалган балдардын баары мына чара көрүлүп, мына тарбиялык иштерди андан ары да күчөтүп атабыз мына. Мурунку немебизде дагы ушу укук коргоо органдары менен бирдикте биз тарбиячылардан тышкары, мугалимдерден тышкары дагы информация алсын деп мына укук коргоо органдары менен бирдикте бүт укук кодекстерин, тартибин баардыгын мына ушу балдарга ар бир средада биздин тарбиялык саат өтүү мына ошондо айтылып 2009-жылы. Андан кийин балдар тынч эле өзүбүздүн ишибизди аткарып жаткан болчубуз. Анан эмне ошойдун тынчыган жок, кайра эле чыгып атат да. Азыркы балдар агрессия, бир психологический бир сөздү көтөрө алышпайт, бир нерсеге провокацияга бат ээрчип кетишет. Мына ушундай бир жаш муундардын психологиясын. Балким талим тарбия берүү системасы дагы эскирип калгандыр. Азыркындай заманбап эмес, мисалы мурун советтик окуучулар башкача болчу дегендейчи. Азыр балким башкача аларга бир таңдоо керек эч кандай. Советтик өлкө, советтик учурунда советтин өзүнүн дагы системасы башка эле да. Азыр система дагы азыркы заман деп атпайбызбы? Бирок ошондой болсо да биз мугалимдер колубуздан келишинче аракет кылып атабыз балдарга талим тарбия берүүдөчү. Биз мисалы ошол балдарды биздин окутуп аткан өзүмдүн мектебим жөнүндө айта турган болсом, бизде 76 кружок иштейт. Биз ошол балдарды бош убактысын калтырбаш үчүн 6 сабак, 7 сабактан күнүнө сабагыбыз бар, биз саатыбыз узарылган көп да. Анан ошондон тышкары бизде жанагы предметтик сабактан привузный да вуздун алдында перед вуздун алдында окуу даярдала турган предметник вуздарыбыз бар, эми
кружокторубуз. Алардын баардыгы именно ошо 9-10, 11 класстар алар бош кез эмес да, курстар менен, кружоктор менен биздин балдар такыр бошобойт. Алар бирок ошентсе дагы орой тил менен айтканда баягы касташкан эки мектеп бир аймакта жайгашканда, анан кантке менен ал балдарды мисалы бир баарына көз салып, баарын бирден коруп кайтарып тура албайт болуш керек. Анан негизи эле баягы эки мектептин жетекчилиги, ата энелер чогулуп алып, бир ынтымакташуу, бир жаянын өткөрүп, ушундай бир аракеттер көрүлгөн беле? Өткөнкү мындан 2 жыл мурункуда ошондой аракеттер болуп, МВД баш болуп биз менен чоң иш-чара өткөрүлүп, ушулардын зданиясында, ушу спорт школанын зданиясында биз балдарыбызды алып барып, алар тараптан, биз тараптан концерттик номерлер берилип, элдешүү жакшы сөздөр айтылып, мындан кийин жакшы жүрөбүз деп балдарыбыз деле өзүбүз деле ушундай жакшы эме болгонбуз. Анан кайра эле андан кийин эмне болду анда? Же ортодон, мүмкүн ортодон 38 менен рорду уруштурайын дегендер барбы? 38-дин атын сатып балдар келеби ал жака? Ким билет? Сиз кандай ойлойсуз? Мен деле ушундай ойдомун. Мына мисалы үчүн жапжашынакай эми тиерде бир белгисиз бирөө же тааныбайт, жаңы айылдан жаңы келген, ушу жаңы 8 класстын окуучусу экен, жана таяк жеп калган бала. Эгерде мурда кийин окуп калса да балким мындай бир таанып калат беле дегендей, анан айылдан келген жаңы бала жөн эле бир уруп кеткен балдарды 38 деп мындай бир эч бир такталбаган эмелер менен чыгып кеткен уруш болду да бул. Анан эми мындан бияка биз дагы эле ошол достук мамилебизди күчөтүп, буюрса мына чолпон менен дагы тарбиялык иштерди күчөтөбүз. Мисалы азыр ошол окуя болуп, баягы эки жак тең өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып жатпайсыздарбы? Мына бүгүндөн баштап мисалы азыр кандай бир чаралар башталат? Азыр бир пландап жатасыздарбы? Мисалы кантип балдарды ынтымакташтырыш керек, кантип жараштырыш керек, кантип балдардын аң сезимине жеткириш керек да ошол нерсени? Ар кимибиз азырынча өзүбүз мектебибизде иштеп атабыз. Өзүбүз мектепте эмне биз балдар менен ошол ар бир класстын параллель балдар менен биз линейка өткөрүлдү. Билгениңер барбы? Чындап эле мүмкүн өзүңөр баргандырсыңар. Араңардан укканыңар барбы? Ошондой болсо андай информацияны бизге айткыла. Бизде 38дер барды деп атат. Ичиңерде бар болсо аны айткыла. Жок болсо биз аны жокпу, биз анда жок жерден жаманаттуу болбойлу деген иш менен. Анан эгер ушундай бирде болсо, башка жактын балдары, кайсы бир балдар жүргүлө спорт школадан өч алабыз дегендей болсо, андайга барбагыла деп биз иш жүргүзүп атабыз. Ооба, биз дагы ушу балдарыбыз менен ар бир линейка өткөрдүк. Ата энелер чогулушун чакырып атабыз. Кандай болбосун ушул маалыматтарды берели, момундай неме маалыматты угушсун. Негизи бул эки тарап чекилешсе, баары бир эки жак тең күнөөлүү да, балким бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак дегенде. Азыр сиздер дагы баягы биздин бала ак, биздин бала кара дегендей сөздөр айтылды студияда. Бирок баары бир азыр программадан чыгып алып, сиздер бир жака кетесиздер. Күнүгө ошо аялдамадан күнүгө жолугасыздар. Баары бир компромисске келүүнүн жолун издейсиздер да. Балким бүгүн биздин бул берүү ошол ортодогу бир чатакты мындай жоюуга өзүнүн бир салымын кошот деген бир ишеним менен тарасак, анан элдин көзүнчө балким кол алышып коет турсуздар, анткени баягы балдардын жарашуусуна бир данакер болуп дегендей. Албетте биз мугалимдер ушундайден жок кол алышпайбыз деп эки жакка басып кетсек, анда балдарыбыз эмне болот? Бизде азыр деле оюбуз ошол, азыр деле ошо биз мугалимдер менен урушуп, бири-бирибизди жаман-жума сөз айткан. Анда элдин көзүнчө кол алышып коюңуздар. Кол алышабыз. Рахмат сиздерге. Балдарыбызды дагы ушинтип ынтымакка чакырабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн Бишкекте спорт мектеби менен 38-орто мектептин ортосундагы балдардын мушташы эмнеден чыкты, деги эле окуучулар ортосундагы массалык мушташтардын себеби эмнеде, аны кантип тыюу керек деген маселенин тегерегинде сүйлөштүк. Студиянын коноктору Олимпиадалык резервди даярдоо мектебинин тарбия иштери боюнча орун басары Мария Калилова жана Бишкектеги 38 мектептин тарбия иштери боюнча орун басары Чолпон Барпиева болду. Ал эми биз сиздер менен келерки шаршемде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.